2026 жылдан тартып Кыргыз Республикасынын бардык жарандары салык декларациясын тапшырууга милдеттүү болушат. Ага чейин калкты декларациялоо этабы менен киргизилет. Декларациялоонун биринчи этабы 2023 жылы башталды. Жыл сайын милдеттүү түрдө салык декларациясын тапшыргандардан тышкары 2023 жылы салык төлөөчүлөрдүн жаңы категориялары да тапшыруусу зарыл. 1 майга чейин 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча декларацияны төмөнкүлөр тапшырышы керек. Мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын карамагында турган илимий изилдөө, чыгармачылык, окутуучулук, дарылоо, ден соолукту чыңдоо жана башка иштерди жүзөгө ашыруучу мекемелердин, ишканалардын же уюмдардын кызматкерлери. Мамлекеттик же муниципалдык кызматчы болуп саналбаган мамлекеттик үлүшү бар уюмдардын жана ишканалардын кызматкерлери. Эл аралык уюмдардагы ишинен киреше алган жашап турууга укугу же кайрылман статусу бар жарандар. Жыл ичинде 300 000 сомдон ашык суммадагы мүлктү сатып алган жеке жак. 2024 жылы калкты декларациялоонун экинчи этабы башталат. Анда салык салынуучу киреше алган бардык жеке жактар салык декларациясын тапшырууга милдеттүү болушат. Ал эми 2026 жылы жеке жактын бардык категориялары салык декларациясын тапшырышы керек. Жеке жак декларацияны өзүнүн тандоосу боюнча электрондук түрдө же кагаз жүзүндө берүүгө укуктуу. Кагаз жүзүндөгү декларациянын салык органына берүү же почта кызматы аркылуу кайра кабарлоо менен тапшырык кат аркылуу жөнөтсө болот. Декларацияны электрондук түрдө тапшыруу үчүн салык кызматынын сайтында жеке кабинети болушу керек. Сиз жеке кабинетиңизге киргенден кийин форманы тандап, декларацияны толтуруу үчүн Е-декларация модулун ачышыңыз керек. Андан кийин ишкердик иш жүргүзбөгөн жеке жактын бирдиктүү салык декларациясын SCI 100 формасын тандайсыз да, бул форманы толтуруп салык кызматына жөнөтөсүз. Салык декларациясын тапшырбагандыгы үчүн жеке жакка 1000 сом өлчөмүндө айып салынарын унутпаңыз. Декларацияны толтуруу боюнча кененирээк маалыматты салык кызматынын сайтынан таба аласыз. Бул видео менен бөлүшүп, лайк басып, социалдык тармактарга баракчаларыбызга жазылыңыз. Эгер сизде суроо жаралса, комментарийге калтырыңыз жана биз сизге жооп беребиз.